Медицинада кемчилик кечирилбейт. Ошондуктан бүгүн ар бир өткөн убактыңарды билимге арналган. Билимге. Бүгүн эгер убагында окуп, убагында ушул 3 жылдын ичинде жакшы билим алып алсаңар, өмүр бою кадыр бактын сыйдын үстүндө болосуңар. Жогорку кеңештин депутаттарынын эл менен жолугушуусунун алкагындагы Айбек Маткеримовдун жолугушуулары уланууда. Депутат бүгүн Жалал Абад медициналык колледжинен кабар алды. Окуу куралдары, окуу адабияттары, ошол көз оорулары боюнча. Көз оорулардын кыргызча немеси азыр уже келе баштады. Сабактан кийин келип отуруп беймарал ошол жерден чыгарып алып, пайдаланып, неме кылганга шарттар түзөлүп атабыз. Аталган окуу жай 1979 жылы курулуп, андан бери бир жолуда капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Учурда имаратты оңдоо иштери, мугалимдердин айлык акысын жогорулатуу маселелери курч. Финансирование Минздравдан жүрөт. Бирок эмгек акын эсептөө өкмөттүн токтому менен окутуучу деп алабыз да биз. Кандай болуп калат? Дагы быйыл да көтөрүлгөндө тияка бияка айтып туруп ортодо калып кетпейбизби? Бул жолугушуу дагы кайталап кетейин. Жөн эле болбош керек. Мындан жыйынтык чыгыш керек. Жок дегенде сиздердин бир маселеңиздерди чечип беришибиз керек. Ошол эле мезгилде сиздерден дагы биздин мыйзамдар талап кылган талаптарды аткарышты мен дагы суранып кетем. Анткени сиздер тарбиялаган, сиздерден билим алган биздин уул кыздарыбыз эртең барып элди дарылайт. Бул имаратка капиталдык ремонт кылбасак болбой калды. Азыркы абалын көрдүңүздөр. Баягы убагында курулган жыгаштан курулган эшик терезелердин баардыгы кургап, азыр ачылса жабылбай калды. Жабылып алсаң ача албайсың. То есть азыркы мезгилдеги стандартка туура келбей калды да. Эл өкүлү андан кийин Жалал Абадтагы 1-кесиптик лицейине барды. Окуу жайдын жааматы менен жолугуп маселелерин укту. Анан эми бизде мүмкүнчүлүк жок экен, өзүбүздүн ушундай каражаттар жок, ушундай өзүбүз жасап ала турганчы бул жерде баары бир өтө чоң каражат керек да. Мына экинчи корпусту мен келген жылы жарымына жаккан үстүнө кадимкидей суу 1-этажга чейин агат болчу. Ушул жерде эгилген дарактарды кесип өзүбүз кирпичтерди алып, немелерди алып, шиферлерди алып, өзүбүз көтөрүп, өзүбүз жапканбыз. Азыр кардан суу алып атат экинчи корпуста дагы. Эскирген окуу жайдын суук аудиториялары, ным жыттанган ашкана, чатырынан тамчы өткөн спорт зал жана сынак өткөрүүчү зал. Бул 1980 жылы курулган 1-кесиптик лицейинин азыркы абалы. Мында капиталдык оңдоодон өткөндүгү тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес. Элден келген кайрылуулардын негизинде Айбек Маткеримов Кара Алма айыл өкмөтүнө барды. Анда 9 жылдан бери бүтпөгөн мектептин абалы менен таанышты. Жолугушууда Кара Алма айылындагы 41-чи Төлөгөн Кубатбеков мектебинин маселелери ортого коюлду. Бизде жанакы жеке кызыкчылык эмес, жалпы элдин кызыкчылыгында бир болойлу деген уран менен иштеп атабыз. Ошол менин келгеним, ошо жогорудагы мен айтып кеткен биздин ошол мен агаларым, эл өкүлдөрү алардын дагы келгенде эсептеңиздер. Кудай буюрса, маселелердин бардыгын чогуу чечебиз. Ал эми биздин окуучу эски мектебибизде болсо, азыр көрүп чыктыңыздар, акыбалыбыз оор. Жан чачында өтө бизге тоскоолдук, окуу процессин тоскоолдук кылып атат. Айтылгандай эле 9 жылдан бери бүтпөй атат бул мектебибиз. Бүткөнгө чейин деле кээ бир кемчиликтер болуп атат. Биз кайрылчу жерлерге кайрылып атабыз. Мына бүгүн бизге жогорку кеңештин депутаты Айбек Турдалиевич келип, өз көзү менен көрүп кетип атат. Өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айттык. Чындыгында бул мектепке 2013 жылы башталган. Ошо мына 9 жыл болду, бүтпөй атат. Эл өкүлү Кара Алма айылынын тургундары менен жолугуп, алардын арыз муңун угуп, маселелерди чечүүгө аракеттенерин жана тийиштүү жактарга жеткирерин айтты. Ар жанагы министрлерин, жанагы эмелер бүт эле мектепти, садиктерди аралап жүрүшөт, бүттү, мынча мектеп бүттү дейт. Мына 9 жылдан бери мына мектебибиз бүтпөйт. Ичине кирсең коркосуң. Ана кар токтоп турат анын үстүндө. Камчын өтүп турат ана. Мына мектепке ата-энелер чогулушуп ушундан чыккыча шашабыз.
кокус басып алып бир бала болобу деп. Эми рахмат деп айтып атабыз, бизден келип кабар алып ушундай болуп. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.